Бишкекте масштабдуу түрдө антикризистик форум болуп өттү. Бул иш-чарада кризистин Кыргызстандын финансы рыногуна жана экономикасына тийгизген таасири талкууланды. Анын башкы максаты ишкерлер коомчулугуна маалыматтык жана эксперттик колдоо көрсөтүү. Форумда Россияга карата киргизилген санкциялардын Кыргызстандын финансы жана реалдуу секторуна таасирлери боюнча актуалдуу маселелер каралып, ага кошумча жаңы рыноктор жана перспективалар, агро өндүрүш секторундагы кырдаал талкууланды. Бизге ошон 3-чү дүйнө өлкөлөрү дейли жаңы өнүгүп келе жаткан бизге деген түздөн түз доллардын көтөрүлгөнү же сомдун түшкөнү дейли аябай терс таасирин берип атат. Биз ЕАЭСтен мүчөсү болгондуктан улам Россияга болуп жаткан санкцияны же эмбарголордон улам бизге дагы бул таасир аябай терс болуп жатат. Эми биз ушул азыр кабылданганына чыгып кетебиз. Эмнелерди багыт алышыбыз керек? Балким биз ушул эле ЕАЭСтин ичинде эмес, башка дүйнөнүн өлкөлөрү менен дагы кызматташууну, соода кылганда үйрөнсөк, ачылсак, ошолор менен бир өнөктөштүк кылсак деген багытта бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатабыз. Постковидтик кризис дүйнөлүк коомчулуктун жашоосунун бардык тармактарына терс таасирин тийгизди. Ага кошумча азыркы учурда болуп жаткан Орус-Украин кризиси экономиканын калыбына келүүсүнө өз таасирин тийгизүүдө. Бирок орун алган кырдаалга карабастан, мамлекет өлкөнүн экономикасынын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо үчүн максималдуу чараларды көрүүдө. Министрлер кабинети туруктуу экономикалык өнүгүүнү камсыздоо үчүн өнүктүрүү институттарын түзүү жана инновациялык процесстерди стимулдаштырууга арналган мамлекеттик саясат жүргүзүүдө. Өлкөдө саясий, социалдык экономикалык реформаларга кадам ташталганына карабастан, конфликт Кыргызстан үчүн экономикалык кооптонууларды жаратат. Бирок экономика жана коммерция министри кандай болгон күндө дагы бул шарттар реформалоо процесстерин токтотууга негиз болбош керек экенин айтат. Министрлер кабинети тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаранын алкагында экономиканын алыстоосун минимизациялоо үчүн инструменттер жана институттар ишке киргизилген. Мамлекеттик саясаттын алкагында түзүлгөн инструменттер жана институттар. Уставдык капиталы 1 миллиард сомду түзгөн Кыргыз индустрия компаниясы. Бул компания инвестицияларды тартып, эл аралык корпорациялар менен алакаларды түзүп, мамлекеттик күчтү жана активдерди колдоону менен өз алдынча тез биргелешкен ишканаларды ачуу боюнча чечимдерди кабыл ала алат. Уставдык капиталы 1 миллиард сомду түзгөн туризмди өнүктүрүү маселеси боюнча фонд. Агро каржылоонун өнүктүрүүнүн алкагында айыл чарбасын каржылоо 10, долбоордун бюджети 5 миллиард сомго көбөйтүлгөн. Ошондой эле мамлекеттик банктардын уставдык фонддорунда 5 миллиард сомго көтөрүү пландалууда. Негизги 9 продукция боюнча айыл чарба кластерин өнүктүрүүгө арналган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ал продукцияларга эт, сүт, мөмө-жемиш, кумшекер, өсүмдүк майы, картошка, жумуртка жана буудай кирет. Кластердик өнүгүү үчүн бюджеттен 9 миллиард сом бөлүп берүү каралууда. Аймактардын экономикасын колдоо жана өнүктүрүү үчүн аймактарды өнүктүрүү фонддорунун капиталына 30 миллион сом кошумча каражат бөлүнгөн. Геништетүү жана ага жакын тармактарда долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлүп, анын уставдык капиталы 100 миллион сомду түзүп, 2022 жылда аны 1 миллиард сомго жеткирүү пландалууда. Бүгүнкү күндө экономиканы генерациялоо жана стимулизациялоого арналган 20 долбоор даярдалып, алардын бюджети 15 миллиард сомду түзгөн. Улуттук Кавак компаниясы жана Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Камбарата, Токтоол, Көкөмерен, Жогорку Нарын каскады сыяктуу перспективдүү энергетикалык долбоорлорго активдүү түрдө инвестицияларды издөө жүрүп жатат. Кошумча айта кетчү нерсе, министрлер кабинетинин акыркы жыйынында кайсы бир өндүрүштүн түрлөрү үчүн сырьёну алып кирүүгө салыктык жүктү жеңилдеткен нормативдик укуктук актылар кабыл алынган. Бул колдонуу баарына таасир берип, баанын кескин өзгөрүүсүн алдын алуу үчүн жасалган. Антикризистик план жогоруда айтылган нерселерден сырткары атамекендик өндүрүүчүлөргө жеткирүүнүн альтернативдик маршруттарын издөөгө жардам берүү, жеткирүү маселесин талкуулоо үчүн негизги өнөктөш өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жана бюджеттик финансылык иш-чаралар сыяктуу кадамдарды өз ичине камтыйт. Бул чаралар кырдаалды туруктуу кармоого жана экономиканын өнүгүүсүн камсыздоого арналган. Эскерте кетсек, 2019 жылдан бери министрлер кабинети 4 антикризистик чаралардын программасын кабыл алып, алардын баары бизнес коомчулугунун өкүлдөрү менен чогуу иштелип чыккан. Канат Жолочиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.